Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Adamlar yukarı kılgan, kudret güçlü, Allah Teala çek şükürler etaylı. Anın süykümlü kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve selamlar jana salavatlar aytaylı. Buyursa, fıkh boyunca bugün en algaçı sabagыбызды başlayabız. Men beremin. Buga çeyin tanış ötkөнүбүздө sabaktar ошол жумасына өзү белгилеген убакыттарда болуп турат. Расписанияны sabaktar боюлуучу убакыттарды силерге жиберип койгонбуз. Ошол жактан баксаңдар болот. Бүгүн буюрса, бүгүн сабагыбыз бизде эмне фыкh боюнча сабак болмокчу. Биз фыкhtын ичиндеги сабактарга же ичиндеги темаларга киришкенге чейин бир аз кээ бир адамдарда, кээ бир жаңы үйрөнүп жаткан шарият илимиге эми киришип жаткан адамдарда бир аз суроолор болушу мүмкүн. Ошол суроолорго жооп катары бир канча нерселерди айтып кетүүгө аргасызбыз. Фыкh деген өзү эмне деген түшүнүк бар. Фыкh дегенде эгерде арабчадан кыргызчага которо турган болсок, бул фыкh деген сөз жөн гана түшүнүк деген гана маанини билдирет. Алими термин Абу Ханифа радhiyallahu anhu айтат, фыкh дегени бул ма'рифатун нафси ма лаха ва ма алейха деп айтат. Сахибендери амалан деген сөз айтат. Ма'рифатун нафс, адам өзүнүн билүүсү ма лаха, ага эмне пайда алып келсин, албетте дини жактан жанадан жашоодо баардык нерселерди. Ошолорду билүүсү өзүгө эмне пайда алып келет? Дүйнөлүк жана акыреттик. Ушуларды билүү фыкh экен. Ва ма алейха, жанадагы мага эмне зыян алып келет? Ушул нерселерден билүү, ушул нерсени фыкh деп айтат. Анан сахибейн эмне деди? Амалан деди. Неге амалан деген сөздү кошту десе, анткени бул жакта акыйданы, жанадагы тасаввуфту, ушул нерселерди чыгаруу үчүн. Неге фыкh деген илим акыйда илиминен, тасаввуф илиминен өзгөчөлөнгөн илим. Ал тасаввуф илими башка, акыйда илими башка, фыкh илими бул башка деген сөз. Эми ошол түшүнүк же болбосо адам өзүгө эмне пайда алып келүүсүнү, эмне зыян алып келүүсүнү бизде фыкh деп мааниси ушун айтылат. Бирок биздин аалымдарыбыз терминдик маанисини дагы кошумчалап айтат. Мисалга алганда усулийлер мынтип айтат: "Ал-илму би ахками шар'иyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyya" деп айтат. Бул фыкh деген бул шарият илимдеринин амал жүзүнө муктасаб, адам өзүнө ала турган, өзү пайда кыла турган, муктасаб деген ошол өзү иштеп, өзү кылган нерселердин шарият өкүмдөрүнү тафсири кенен далилдер менен окутуп үйрөтүүчү илим, ушул нерсе фыкh илими деп аталынат деди. Эгер жалпак тил менен айта турган болсок, фыкh деген сөз биздин жашообуздагы болуп жаткан, биздин кылган нерсе, адамдын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки жашоосунун шарият өкүмүнү баяндап берүүсү, же шариаттын негизинде, шариаттын көз карашы кандай экендигин үйрөтүүчү илим, ушул фыкh болот. Мейли бул нерсе муамилатта болсун, мейли ибадатта болсун, мейли эркек аял ортосундагы мамиледе болсун, мейли атанын баласы менен болгон мамиледе болсун, эненин баласы менен болгон мамилесинде болсун, жана башка баардыгы эле биздин кылган иш аракеттерибиздин баардыгынын өкүмүнү баяндоочу нерсе кайсыл илим экен? Бул фыкh илими болуп этибарга алынат. Шариятта биз билгендей, шарият ислам дининде, ислам дини шарият деп коет арабчасы. Ушул ислам дининде бир канча илимдер бар. Билебиз, тасаввуф илими бар, акыйда илими бар, тафсир илими бар, хадис илими бар, тил илими бар, жана башка дегендейчи. Ушулардын баардыгы шарият илимдеринен деп атасактан болот. Бирок ошонун ичинде адамдарга эң зарыл болгон, адамдарда билүүсү өтө алдыңкы орундарда болгон, адамга көп пайда алып келе турган илимдин бирөөсү бул эмне фыкh илими. Албетте башка илимдер дагы пайдалуу, башка илимдер дагы сөзсүз түрдө болуш керек. Мисалга алганда, адамдын эң биринчи акыйдасы дурус болуш керек, Акыйдасынан кийин ушул фыкh илиминде адам өзүнүн жашоосуна керектүү нерселерди билүүсү адамдын мойнундагы фарзу айн болуп атат. Фарзу айн деген эмне? Сөзсүз түрдө ошол адам билүүсү зарыл болгон, шарият тараптан буйрулунган нерсе эмне болот? Фарзу айн болот. Мисалга бизде кыргыздарда айтып коет го: эгер акыйдаң туура эмес болсо, 1000 жылдык кылган амалыңдагы эч нерсеге тете эмес депчи. Ошол себептен биз айтабыз да, кафырлар, мисалы кафырлар кандай гана жакшы болбосун, мисалга кээ бир кафырлар
Аллах Таалага ишенбеген адамдар бар, бирок алардан жакшылык кылат. Кандай жакшылык кылат? Мисалга жетим жесирлерге акча берет, жетим жесирлерге кийим-кеч алып берет, үй алып берет, кыйналган адамдарга жардам берет, кээ бир студенттерге мисалга контракттарын төлөп берет, кээ бир адамдарга мындай жакшылык кылат. Бирок неге? Анткени алардын кылган ал жакшылыгы өзүнүн бир авторитети үчүн же болбосо өзүнүн бир кызыкчылыгы үчүн, шариаттын кызыкчылыгы үчүн эмес, же болбосо Аллах Тааланын каалоосу үчүн кылынган нерсе эмес болгондуктан алардын кылган жакшылыгы эч нерсеге тете эмес. Эми ошондой эле мусулман адам деле Аллах Таалага ишенбестен, Аллах Тааланы тааныбастан туруп, акыйдасы дурус болбостон туруп, бир кылган жакшылык иштерин баардыгы нөл. Эч нерсеге тете эмес. Кыяматта ал боюнча сооп албайт, ал боюнча тозоктон кутулуп калбайт ошол нерсеси менен. Бирок жакшылык баары бир жакшылык болот. Мейли кафир тараптан болсун, мейли мусулман тараптан болсун. Кафир тараптан болсо дагы ал өзүнүн сөзсүз түрдө пайдасын тийгизет. Мисалга алганда, кафир адамдар эгерде жакшылык кыла берсе, сөзсүз түрдө алар мусулманчылыкты кабыл алат. Неге дегенде эң жакшылыктардын эң жакшысы бул ислам дини да. Эми ошондой эле фык дагы. Сиз деле канчалык намаз окуңуз, канчалык закет бербеңиз, канчалык ибадаттар кылбаңыз, бирок фыкый өкүмдөрдү билбесеңиз, фыктын эмне экендигин билбесеңиз, жашооңузда кылган нерселер эмне болуп калат? Эч нерсеге тең болбой калышы мүмкүн да. Мисалга, кээ бирөөлөр даараттын кээ бир фарздарын аткарбай жүргөндүр. Эми ушуга чейин кылган намаздары бекер деген сөз да. Же болбосо кээ бир адамдар намаздын кээ бир амалдарын аткарбай жүргөндүр. Ошон үчүн кылган нерселери бекер болуп калышы да ыктымал. Неге? Себеби фыктын талаптарыны өзүгө ошол керектүү болгон илимдерди билбеген себептен. Эми фык деген бул өтө чоң илим. Дүйнөдөгү исламдагы негизи эле дүйнөдөгү эң чоң илим фык илими деп айтсак жаңылышпайбыз. Неге дегенде фык деген жаңа айтпадыкпы? Адамдын кыймыл аракеттерин, адам кылган амалдын баардыгын баяндап берет. Баардыгын өкүмүн айтуучу нерсе. Эми адамдардын баардык амалдарды билүүсү шартпы? Мисалга мен мугалим болуп иштеймин. Же болбосо мен молдокейликтин илимини билишим керек. Сиз молдоке эмессиз. Сиз мисалга базарда сатуучусуз, же болбосо сиз үй кожойкесисиз, же болбосо сиз башка бир жумушта иштейсиз. Эми ошол мугалимдик кесипти билишиңиз шартпы? Мугалимдик илимди шарт эмес. Же болбосо молдолук илимди билиш, мисалга сиз молдо эмессиз. Нике кыйышты билишиңиз сизге шартпы? Жума кутбасын окушту билишиңиз шартпы? Сизге шарт эмес. Неге? Сиз молдо эмессиз, ошол себептен. Мен молдом, ошол себептен билишим керек. Эми сиз башка, мисалга сиз мисалга сиз сатуучусуз. Мен сатуучу эмесмин. Бирок мен молдо болгондуктан сатуучулуктун илимини билишим керек болот. Сиз сатуучу болгондугуңуздан сатуучулуктун илимини билишиңиз керек. Сиз намаз окуйсуз, мусулмансыз, балагатка жеткенсиз, намаз окуйсуз. Эми ошол намаздын илимини билишиңиз керек сиз. Ошондой эле мен молдомун, мен молдо катары намаздын илимин билишим керек. Неге дегенде молдолуктун иши мен адамдарга ошол намазды үйрөтүү. Жана башка дегенде, Ушул сыяктуу өкүмдөр ар кимге, ар кайсыга тиешелүү болуп, адамдын жүрүм турумуна карата, адамдын басканына карата, кылган кыймыл аракеттерине карата ар бир адамга ар кандай илимдер фарз болуп кетет. Мисалга сиз соода саттык илимини билишиңиз шарт. Соода саттык эми толтура, ошонун кайсысына сиз кайсы менен алек болосуз, ошонусуну билишиңиз шарт. Мисалга сиз карточка пиязганы сатасыз, анда карточка пияз саткандын илимини билишиңиз керек. Мисалга алдабаш керек, жана башка деген нерселер. Мисалга алганда сиз жей турган тамак аш сатасыз. Жей турган тамак аш нерсенин илимини билишиңиз керек. Мисалга алганда бизде арам нерселер сатса болбойт. Сиз мисалы арак сатсаңыз болбойт мусулман катары. Чочконун этин сатсаңыз же чочконун майын кошкан нерселерди сатсаңыз болбойт мисалы сизгечи. Жана башка дегендей ушундай илимдер бар. Бирок эми биз фыкта бул жакта эми алар чоң тема болгондуктан ал боюнча 10 жылдап, 20 жылдап отуруп окула турган илимдер. Бирок биз бул жакта өзүбүзгө керектүү гана дайыма жашообузда колдоно турган эмне даарат жана намаз боюнча иншалла сөз кылабыз. Неге дегенде ушуну баардыгыбыз даарат боюнча даарат алабыз, намаз окуйбуз. Ошолор боюнча иншалла биз сөз кылабыз. Анткени жана айтып кеткендей башка да өкүмдөр бар. Алар китептердин беттерине жазылган. Аларды иншалла убагы келгенде балким же башка бир сабактардан окуп үйрөнсөк болотчу. Эми туугандар, фык деген нерсе каяктан келип чыкты? Биз дааратты мунул фарз, мунул мубах, мунул нерсе сүннөт, мунул нерсе мустахаб деген сөздү каяктан алып айтып жатабыз? Пайгамбарыбыз хадисинде жок болсо,
Kur'anda жок болсо, хадисте антип айтылбаса, силер каяктан алдыңар, факихтер деп айтса, кантип жооп беребиз? Факихтин иши, ошол фык окуй турган адамдын иши, өкүмдөрдүн же болбосо амалдардын өкүмүнү билүү керек. Факихтин иши ушул. Кандай? Мисалга, муну кылып жаткан амал фарз, муну кылып жаткан амал сүннөт, муну кылып жаткан амал мустахаб, муну кылып жаткан амал харам. Бир эле нерсе болушу мүмкүн. Ошол нерсени мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот. Туурабы? Мисалы, жана айтып кеткендей, buğdaydan sen nan чыгарсаң да болот, ошол эле buğdaydan арак чыгарсаң да болот. Экөө эки башка нерсе, ооба башка, бирок buğdaydan чыгып жатпайбы? Ооба, buğdaydan чыгып жатат. Эми ошол нан кылып чыгарганын өкүмү башка, арак кылып чыгарганын өкүмү башка деп айтабыз. Ошол нерселерди билүү факихтин иши. Эми аалымдарыбыз фарз деген нерселерди каяктан алып келди, сүннөт деген, важип деген нерселерди каяктан алып келди десе, бул терминдер. Бул сөз менен коюлган терминдер. Биз илимди жеңил түшүнүүбүз үчүн бизге ушундай терминдерди ойлоп чыгарып, же болбосо ушундай терминдер сахабалардын жашоосунда, пайгамбардын жашоосунда кээ бир учурларда колдонгондуктан ошол терминдерди биз жашообузга эмне кылды, илимди жакшылап түшүнүш үчүн ушул нерсени термин катары кылып, мына нерсени, ушундай мааниде келген нерсени фарз деп атайлы. Мына мааниде келген нерсени сүннөт деп атайлы. Мына мааниде келген нерсени мубах деп атайлы деп ушундай бир маанилерге, ушундай бир көз караштарга, ушундай бир адамдардын же болбосо пайгамбарыбыздын кылган же түшүндүргөн нерселерге ушундай бир терминдерди аталды. Бул терминдерде бидат деген нерсе жок, салафит вахабиттер айткандай. Бул терминдерди колдонууда адам кафир болуп кетпейт. Бул терминдерди колдонуу менен адам шариатты өзгөртүп жибербейт. Неге? Себеби шариатта келген маанини биз түшүнүүбүз үчүн ушундай термин колдондук. Неге дегенде шариатта келген маани мындай мааниде, башкача сөз менен мындай нерсе деп айтылат. Эми ошол нерсени биз түшүнүш үчүн муну фарз деп койдук. Бул нерсени важип деп койдук. Бул нерсени сүннөт деп койдук. Штобу? Бул ушундай деңгээлге ой жүгүртүп экен, же ушундай деңгээлдеги амал экен. Бул нерсени таштаса болбойт экен деп ошондой терминдерди койдук. Мисалы, азыркы деле терминдер чыгып, мисалга, мындан 1 жыл алдын нейросет деген терминди ким билет эди? Нейросет деген терминди эч ким билбейт болчу. Бирок азыр чыгып жатат. Мындан 10 жыл алдын Instagram деген нерсени ким билет эди? Эч ким билбейт эди. Бирок чыкты, баарыбыз колдонуп жатабыз. Эч ким кафир болуп калган жок. Эч ким бир бидат кылган жок. Эч ким бир шариатты өзгөртүп жиберген жок, же жана башка дегендейчи. Буларда ошол терминдерде эч кандай бир проблема жок. Бул сөздөрдү колдонууда эч бир адам бир кафир болуп калып, же болбосо бир шариатты өзгөртүп жиберет деген сөз эмес. Неге деген, кээ бир ушул түшүнбөгөн адамдар ушинтип айтат экен, аалымдардын бир маселени фарз деп айтканы, сүннөт деп айтканы пайгамбардын хадисинде келбейт, сахабалардын айткан сөздөрүндө келбейт деп. Тасырым жөн гана термин, что биздин бир нерселерди жакшылап түшүнө алыш үчүн. Мисалга, биз адамдын денесини үйрөтүүчү илимди биология деп койдукпу? Бир нерсе десе, бул нерсе биология окулат. Бул нерсе биологияда айтылат. Бул биологиянын маселеси, бул биологияда келүүчү нерсе дейбиз. Эми биология, мисалы, бирөө сурап келди. Колдун могул жери мындай болду, могул жери ичинде кандай сөөктөр жайгашкан, кандай нерселер жайгашкан десе, муну биология китептен карасаң болот дейбиз. Бирөө келди, башынын ичинде мээси бар, ошол мээнин ичиндеги мындай нерселер бар, аны кантип окулат десе, биологияда деди. Бирөө тиштин ичинде мындай болду, биологияда деп айтабыз. Бирөө баардык колду айтты, тишти айтты, башты айтты, биология деп койдукпу? Бул нерседе бир кемчилик же башка бир жаман нерселер пайда болуп калдыбы? Болгон жок, албетте. Неге? Себеби биология деген сөз бул термин катары болуп калды. Ошол биз башты окута турган, тишти окута турган, колду окута турган, кан тамырларды, кандарды окута турган нерсени биологияда окулат деп койдук. Ошондой эле туугандар, биз фых илиминде ушундай окулат деп айтабыз. Фыхтын ичинде өзүнүн койгон терминдери бар. Ошол терминдерди биз жакшылап түшүнүп алуу менен, ошол кандай мааниде колдонуусун жакшы билип алуубуз менен биз эмне илим алышыбыз бизге жеңил болот. Мисалы, эмне үчүн аалымдар фарз деп өкүмдөрдү койду? Фарз деген терминди эмне үчүн колдонду аалымдарыбыз? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө ошол амалдардын эң негизгиси катары колдонгон нерсени фарз деп койду. Ал эми пайгамбарыбыз кээде кылып, кээде кылбаган нерселерди сүннет деп колдонду. Мисалгачы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикат жактан айырмаланган нерсени важип деп койду. Мисалы кылгандачы, ошол нерседе важип деп койду. Бул нерседе эч кандай кемчиликтер жок. Эми ошол шариат өкүмдөрүнө биз 6га бөлүп карайбыз, туугандар. Бизге жеңил болуш үчүн ошол терминдерди 6га бөлөбүз.
Бул шариат өкүмдөрдө фыкта көп келүүчү терминдер. Ошону түшүнүп алыш үчүн эң биринчиси мубах деген термин келет. Мубах деген эмне десе, бул кылсаң сооп албайсың, кылбасаң күнөө таппайсың деген сөз. Мубах деген ушул терминге айтылат. Мубах же болбосо жайыз дейт. Бирок жайыз деген сөз башка да мааниде келет, бирок көбүнчөсү ушул мубах деген ушул. Мубах деген эмне? Адал дагы эмес, арам дагы эмес, кылсаң сооп дагы эмес, күнөө дагы эмес болгон нерселер. Кийинкиси макрух деген нерсе эмне десе, макрух деген нерсе бул жек көрүлгөн нерсе деп айтылат. Эми бул макрух дагы өз ичинде бир канча топторго бөлүнөт. Аларды да иншалла кененирээк окуй турган болсок, ал нерселерди дагы карайбыз. Эмне негизинен эки макрух танзихан деп. Макрух тахрима деген сүннөт муаккада болгон нерсени бирөө таштай турган болсо, же болбосо важип болгон нерсени бирөө таштай турган болсо, эмне макрух тахриман амалды кылган болот. Бул макрух тахрима деген арамга жакын деген сөз. Адам күнөөкөр болот деген сөз. Эгер деле важип таштаса, эми сүннөт таштаса, адам иса болот деген, жемеленет деген сөз. Ал макрух танзихан деген бул адаб, мустахаб болгон нерселерди таштаган нерселерге макрух танзихан деп айтылат. Андан кийинкиси арам деген термин колдонулат, харам деп. Арабчасы харам, кыргызчасы биз арам деп айтабыз. Бул арам деген нерсе эмнеге колдонулат десе, шариатта Аллах Таала түзмө-түз тийган нерсе. Пайгамбарыбыз түзмө-түз тийган нерселерди арам деп койдук. Ал нерселерди кылсак болбойт. Мисалы, жеп ичкен адал, бирок намаздын ичинде жеп ичкен арам. Адам кимдеки намаздын ичинде бирөө жеп иче турган болсо атайлап, анда бул арам, күнөө иш кылган болот. Ошол сыяктуу кийинки термин сүннөт деп койдук. Сүннөт дегени бул эмне? Пайгамбарыбыз моюндаган, же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылганды жактырган, бирок өзү кыла алган эмес, кылганды жактырган, бир кайсы бир себептен мүмкүнчүлүк болбосо кылбай калган. Ошол нерсени анан сахабалар да кылган нерсени эмне дейбиз? Биз сүннөт деп айтабыз. Сахабалар дегенде туугандар бир түшүнүк бар. Сахаба дегенде ханафийлер, биз айткан сахабалар менен мухаддисиндер айткан сахабалардын айырмасы бар. Биз айткан сахаба деген бул чоң сахабалар, пайгамбарыбыз менен көп убакытка бирге болгон. Абу Бакр, Умар, Усман, Ибн Масуд, Абдуллах ибн Аббас, ошол чоң сахабаларды айтабыз. Сахаба дегендечи, китептерде, фикх китептерде келген нерсе, ошол сахаба дегенде ошондой адамдар түшүнөбүз. Кийинкиси важип деген нерсе, бул фарзга окшош эле, фарз сыяктуу. Пайгамбарыбыз кылгыла деген, эгер кылбасаңар күнөө болот деп айткан. Аллах Таала Куранда айтат, бирок бул нерседе бир эгерде фикх термин менен айта турган болсок, ма сабата би далилин занни деп айтат. Сабит болуусунда занни далилге таянган нерсени важип деп айтабыз. Бул боюнча да иншалла чоңураак китептерде келет. Фард деген эмне? Фарз дегенде кээ бирөөлөр фарз деп колдонот, кээ бирөөлөр рукун деп колдонот, кээ бирөөлөр шарт деп колдонот. Фарз дегени бул кат'ий далил менен бекитилген амалдар. Эгерде фарз менен важиптин айырмасы дээрлик жок болгону этикатта. Амал кылууда эч кандай айырма жок. Этикатта айырмасы бар. Этикатта айырмасы деген кандай? Ишенимдүү. Эгерде бир адам фарзды фарз эмес десе кафир болот. Важипти бул нерсе менен кафир болбойт. Мисалы алганда, кээ бир важип болгон амалдар. Мисалга витр важип намазы бизде важип деп айтабыз, фарз дей албайбыз. Неге дегенде, муну эгерде бирөө бул фарз эмес, бул жөн сүннөт эле десе, аны биз кафир деп айта албайбыз. Жана башка ушул сыяктуу нерселер менен. Эми туугандар, бизде ушул өкүмдөр каяктан келип чыкты? Биз кээде хадистерди окуп калабыз. Хадистерде пайгамбарыбыз мындай кылган, пайгамбарыбыз биз ханафи мазхабта айткан нерсеге каршы нерселерди айткан. Мисалы, биз ханафи мазхабта айтабыз, намаз окуп жатканда эмне, баягы сөймөйдү көтөрбөш керек. Ашхаду ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу дегенде, ошол жерде колду көтөрбөйт дейт. Ханафи мазхабында ушундай. Пайгамбарыбыз колун көтөргөн деген хадистер келет. Эми мазхаб менен, ханафи мазхаб менен пайгамбарыбыздын экөөнүн эмне айырмасы бар деген түшүнүк келип чыгат. Фикх деген сөз, фикх деген илим каяктан келип чыкты? Абу Ханифанын айткан сөзүбү, Абу Ханифа радиаллаху айткан шакирттердин сөзүбү, же болбосо ханафи алымдардын, биздин муфтияттын айткан сөзүбү деген суроо келип чыгат. Буга биз жооп беретин айтабыз. Ханафи мазхабы, же болбосо фикх илими бул Абу Ханифа радиаллахунун сөзү эмес. Бул Абу Ханифа радиаллаху айткан маселелер эмес. Бул пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү, пайгамбарыбыздын өзүнүн кылган амалдары.
Ханафи мазхабы же болбосо ханафи фыгы ошол пайгамбарыбыздын кылган амалдарын бизге түшүндүрүп берүү үчүн гана. Аллах Таала Кур'анда айткан нерселерди түшүндүрүп берүү үчүн гана. Бул ошол Куранды түшүнүүдөгү жол, хадисти түшүнүүдөгү жол, сахабалардын өмүр баянын, сахабалардын кылган амалдарын, пайгамбарыбыздын кылган амалдарын, пайгамбар могу жерде эмне үчүн мындай кылды, могу жерде эмне үчүн мындай кылбады, ошол нерсени түшүндүрүү үчүн коюлган илим бул ханафи мазхабы, ханафи фыгы ушул. Сиз бир хадисти Бухариден же Муслимден же Абу Давудтан же башка жактан окуп калган болушуңуз мүмкүн. Пайгамбар колуну кыймылдатты деген, колуну кыймылдатпады деген 10 хадис окуган эмессиз да, ошол себептен билбейсиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амин деп айтты деп кээ бир хадистерде келет. Амин деп айтты дегенди сиз неге аны сыртта амин деп айтты деп түшүнүп калдыңыз? Анткени салафилер, вахабилер ошол нерсени сизге айтты, ошол себептен түшүнүп калдыңыз. Хадистерде пайгамбарыбыз үнү чыгарып айтты деп келбейт го. Неге сиз хадисти бирөөнүн түшүнүгүнөн түшүнүп жатасыз? Ханафи мазхабын түшүнүгүнөн түшүнгөнүңүз жок да. Ханафи мазхабын түшүнүгү кандай? Аллах Таала Кур'анда айткан нерсени, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда көргөзүп берген динди бизге сахабалардан көрүп, неге Ханафи Абу Ханифа радhiyallahu табиин болгондо сахабаларды көргөн адам болгон. Сахабалардын кантип намаз окуганын, сахабалар бизге кантип амалдарды үйрөткөнүн, Куранды кантип түшүнүүнү алдын билесиздер, китептери жок болгон. Ошол Куранды кантип окууну, кайсыл аят кайсыл мааниде, кайсыл аятты кантип түшүнүүнү, неге дегенде ар бир аяттын толтура мааниси бар да. Ошол аятты кантип түшүнүү экендигини, ошолордун баардыгын сахабалардан көрүп, анан бизге китеп бетине түшүрүп жазып берген адам болгон. Ошол сахабалардан көрүп, ошол нерсени түшүндүрүп, адамдарга жеткизген адам ким болгон? Абу Ханифа радhiyallahu. Ошол себептен ошол Куранды, хадисти, пайгамбарыбыздын өмүр баянын жашоосуну, сахабалардын өмүр баян жашоосуну түшүнүүнү ханафи мазхабы деп койду. Же болбосо ханафи фыгы деп койду. Ушул ханафи фыгынын негизинде сиз түшүнсөңүз, значит пайгамбарыбыздын кылган амалдарын түшүнгөн болосуз, пайгамбардын намазына намаз окуган болосуз, сахабалардын намазына намаз окуган болосуз. Өз алынча хадистерди ачып алып, өз алынча Куранды ачып алып окусаңыз, ал өзүңүздүн түшүнүгүңүздү окуган болосуз. Ал нерсеничи сиздин түшүнүгүңүз динби? Эч качан дин болбойт сиздин түшүнүгүңүз. Дин деген нерсе бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген, ошол нерсени сахабалар жашоодо көргөзүп берген, сахабалардын Абу Ханифа радhiyallahu алып бизге жеткирип берген нерсе ушул дин болот. Эми бирөө айтышы мүмкүн да. Хадисте мына ачык келип жатат. Ар бир фарз намаздан кийин зикир кылыш керек дегенде. Ал эми силер ханафилер болсо, фарз намаздан эмес, сүннөт намаздардан кийин зикир кыласыңар, пайгамбардын айтканына каршы чыгып жатасыңар деп айтса, биз ага айтабыз: "Таксырым, сен көргөн нерсе бул хадис, адамдардын түшүнүгү. Түшүнүгү деген эмне? Пайгамбарыбыздан уккан нерсени, пайгамбардан көргөн нерсени алар ошондой үчүн ошондой кылып. Ханафилер кылып жаткан нерсе бул сахабалардын амалы. Ал эмне? Сахабалар намазды окуду, намаздан кийин сүннөттөрдү окуду, сүннөттөн кийин анан зикир тартты. Биз да ошондой кылып жатабыз. Эми сага бирөөнүн түшүнүгү жакшыбы, же бир сахабанын кылган амалы жакшыбы? Кайсысы жогору турат? Сахабанын кылган амалы жакшы да. Неге сен бирөөдөн көрүп аны түшүнүгүңдү жеткире албай калган болушу мүмкүн. Сөзүңдүн арасында бир ката кемчилик кетип калган болушу мүмкүн. Бирок биз көрүп туруп ошонун артынан дуураган нерсебиз, ошонун артынан кайталап кылган нерседе ката азыраак болот сеникиге караганда. Неге? Сөз менен бир нерсени айтып жеткириш жеңил эмес ал нерсе. Анын үчүн сен сөзгө чечен болушуң керек, ар нерсенин баардыгын камтып айтып беришиң керек. Мисалга алганда, мен сиздерге мына китептеримди көргөзөйүн. Ким ушул жактан эмнени байкады? Бирөө айтышы мүмкүн да, Орозбек Таксырда бир канча китеби бар экен. Бирөө айтышы мүмкүн, Орозбек көзү өткүрүрөөк адам бирөө болушу мүмкүн, камерасы жакшы көрсөтөрдө акыйда китептери бар экен. Бирөө келип айтты, бул майда чүйдө китептер экен, чоң китептер окуйт окшойт, Ороз Таксыр чөтө алсыз окшойт, билбейт окшойт деп айтышы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Бир эле сүрөттү көрүп адамдар ар кандай бирөө эмне деди? Акыйда китептер экен деди. Бирөө эмне деди? Китептери майда китептер экен деди. Бирөө көп китеби бар экен деп ушуна ой чыкты. Аны эми сиз өзүңүз ошонун амалын көргөн болсоңуз, анда сизге башкача түшүнүк болот деди. Амал жүзүндө көргөн болсоңуз, башкача түшүнүк болот деди. Ошол себептен туугандар, ханафи мазхабы деген, ханафи фыгы деген бул эмне? Пайгамбардын жашоосуну амалий түрдө көргөзүп берген.
мазхаб Ханафи мазхабы болот бизге. Сен бул жактан бир хадисти көрүп, бир аятты өзүнүн түшүнүгү боюнча Ханафи мазхабга каршы түшүндүрүшүң мүмкүн, бирок биз ошол эле хадисти, ошол эле аятты сахабалардын кылган амалдарынан, пайгамбарыбыздын кылган амалдарынан башкача көрдүк. Башкача түшүндүк. Силер таянган хадиске каршы биздин да хадисибиз бар. Биздин хадисти көпчүлүк адамдар биле бербейт. Ал хадистер фикый китептердин ичинде бекитилген. Ал хадистер биздин чоң аалымдар тарабынан айтылган хадистер алар. Ошол себептен бир адам могул китепте келет экен, бул Ханафи мазхабы каршы экен, Ханафилер хадиске амал кылбайт экен деген сөздөн этият болуш керек. Неге дегенде хадис көп. Жанагы хадис бизге шахид боло турган хадистер да бар. Бизге каршы болгон хадистер да бар. Бизге каршы болгон хадистердин бардыгы эле келсе биз хадис бербейбиз. Жок, андай эмес да туугандар. Бизде эми балким сен айткан хадиске караганда күчтүүрөөк хадистер болуп калышы толук ыктымал. Ошол себептен биз ал хадиске амал кылбадык. Ошол себептен биз эмне ал хадиске амал кылбадык. Буга биз эле эмес, Умар радиаллаху анху дагы амал кылган эмес. Сахабалар да амал кылган эмес. Мисалга алганда бир маселе айтып берейин. Умар радиаллаху анху ким билесиздер, Умар бин Фарук. Умар радиаллаху анху. Бизде Ханафи мазхабында мындай маселе келет. Бир адам, эгер унутпасам, ушул маселе. Эр катын ортосундагы маселеде, күйөө менен аялдын ортосундагы маселе. Күйөөсү бир алыска кеткенде үйдөгүлөргө нафака калтырыш керек бизде, билесиздер, Ханафи мазхабында. Же болбосо аялына эмне бериш керек? Мурастан башка. Баягы эгерде махрын берген эмес болсо, махр берилет да. Махр берилет. Кыскасы ушул сыяктуу маселе, азыр точно унутуп жатам. Анан ушул жерде эмне дейт? Бир аял келет дагы, ушундай сахабалардын ортосунда бир талаш чыккыла, бир сахаба өлөт дагы, анан аялга ушундай аял арызданып келип ушундай да. Унутуп жатам. Анан бирөө келип айтат. Мен пайгамбарыбыздан бир аял келип айтат. Эмне дейт? Мен пайгамбарыбыздан эшиткенмин, ушундай болсо, анын өкүмү мындай болот деп бир өкүм айтат. Ал эмне? Куран хадиске каршы келет. Анан Умар радиаллаху анху эмне дейт? Биз Куранды, пайгамбарыбыздан көргөн нерсени, мен пайгамбарыбыз үйүнөн өтүп кетти да, пайгамбардан көргөн нерсени бир аялдын сөзү үчүн таштабайбыз дейт. Бул аял пайгамбардан эшиттим деп айтып жатат. Ал эми Умар радиаллаху анху пайгамбар менен жашап жүргөн адам да. Куранды жатка билген адам. Ушундай кылып ал адамдын сөзүнү кабыл кылбай койт. Ошол сыяктуу эле бизден башка шафилер деле ошондой. Биз айткан хадисти алар деле кабыл кылбайт. Алар айткан хадисти биз деле кээде кабыл кылбайбыз. Неге дегенде биз алган хадистердин өзүнүн шарты бар. Мисалы биз айтып жаткан шарттар адамдардын амал кылганыга каршы келбеш керек. Кайсыл адамдардын? Сахабалардын кылган амалга каршы келбеш керек. Эгерде сен айтып жаткан хадис сахабалардын кылган амалга каршы келсе, анда ал нерсени биз эч качан кабыл кылбайбыз. Мисалы алганда Бухариде келет. Абу Хурайра радиаллаху анху эмне дейт? Эгерде бир ит бир нерсе иче турган болсо, анда ошол идишти 7 жолу жууш керек деп айтат. 7 жолу жууш керек деген хадис келет. Биз Ханафи мазхабында эмне дейбиз? Шарт эмес 7 жолу жууш дейбиз. Таза болсо эле болду. Ошол жетиштүү деп айтабыз. 3 жолу жуасың, 1 жолу жуасыңбы? Таза болсо болду. 7 жолу жууш шарт эмес деп айтабыз. Эми неге мындай деп жатасыңар десе, бизде башка хадис келет, эми Абу Хурайра радиаллаху анху 7 жолу жууган эмес. Өзү айткан, бирок өзү жууган эмес. Неге? Бул деген сөз ал хадисте проблема бар деген сөз. Ал хадисти айткан адам Абу Хурайра ким? Сахаба да. Ал өзү пайгамбардан эшиткен нерсени айтып, анан ошол каршы амал кылыш мүмкүнбү? Мүмкүн эмес андай нерсечи. Мүмкүн эмес. Ал сахаба, адил деген сыфаты бар ал адамдардачы. Бирок ал ушундай бир кайсы бир себептерден же кайсы бир окуялардан же бир кайсы бир адамга зарылчылык илетин айтты, 7 жолу жуугун деди. Эми ошол нерсени бүткүл адам ушундай кылыш керек деген сөз эмес да. Сөз эмес, Ошол себептен туугандар, адамдар азыр Ханафи мазхабка болуп жаткан атака, мындайча айтканда эми сөздүн ачыгын эле айтып коеюн, душмандар тараптан, кафирлар тараптан, салафит вахабиттер тараптан азыр Ханафи мазхабына, бүткүл эле ислам динине кылынып жаткан чоң бир душманчылык болуп жатат.
Ошонун эң чоң күчү эмнеде? Ханafiyler hadisке каршы амал кылат деген сөздө. Ханafiyler hadisке амал кылбайт, Ханafiyler Куранга каршы келет деген сөздө. Эми силер кайсыл хадисти айтып жатасыңар, кайсыл Куранды айтып жатасыңар деп издеп келе турган болсок, алар өздөрү токуган хадис, өздөрү токуган аяттар. Ал аяттын мааниси мындай, булар мындай мааниде түшүнүп алды. Неге ондай мааниде түшүндүң? Себеби бул бизге ушундай болуп түшүнүп жатат. Биз ушундай түшүнгөнү каалайбыз. Неге дегенде, адамдардын ортосуна фитна жаратуу үчүн, адамдардын ортосуна адамдарды исламдан алыстатуу үчүн, адамдар Ханафи мазхабтан алыстатуу үчүн ушундай коюлган бир аракеттер, бир ушундай жолдор жүрүп жатат. Этият болойлу, ушул нерсе этият болойлу. Бул нерсени айтып койдум. Бизде Ханафи мазхабка эч бир шек күмөн кетпеш керек адамда. Ханафи мазхаб, Ханафилер айттыбы, бүттү, точка. Шариат ушундай. Мейли хадисте ага каршы келсе деле. Неге? Ал хадис бир адамга келген болушу мүмкүн. Ал хадисти бирөө туура эмес үчүн айта алган болушу мүмкүн. Ал Бухариде болсо эле бардыгы туура деген сөзбү? Туура, Бухариде келген нерсе бардыгы туура. Бирок аны далалат кылган нерсе түшүндүрмөс ким түшүндүрүп берет? Ханафилер түшүндүрүп берет ал нерсени. Бухарини окуп алып өз алдынча түшүнүңүз сизге уруксат эмес. Куранды окуп алып өз алдынча түшүнүп өкүм чыгарыш сизге да уруксат эмес. Мисалы алганда кээ бир адамдар ойлойт экен, Куранда нас деген нас деп коет, билесиздер. Насфай деп коет, ошондой сөз келген деп. Ошо нас келген экен Куранда, насфай сөз келген экен. Насфай деле адал турбайбы дейт. Койчу, кандай десең, Аллах Таала Куранда кул аузу би раббин нас, маликин нас деп айтып жатпайбы дейт да. Ал жакта нас деген сөз сен түшүнгөн насфай эмес, ал сөз нас ошондо ойлош керек. Мисалы кээ бир адамдар айтат, Куранда эшекти дагы айтыптыр, Куранда итти дагы айтыптыр, Куранда чочкону дагы айтыптыр. Бул ушул жаныбарлар, улуу жаныбарларда өзгөчө бир башка жаныбарлардан айырмасы бар, Аллах Таалага жакын жаныбарлар окшойт деп айтат да. Каяктан билдиң десе, Куранда ушундай айтылат дейт. Куранда айтылса ал нерсе Аллах Таалага жакын, ал жаныбар өзгөчө жаныбар деген эмес. Ал ошол Куранда анын арам экендигин айтып жатат да Куранда Аллах Таала. Эмне ошол чочкону жебегиле деп ачык айтып жатат. Аракты ичпегиле деп ачык айтып жатат. Эми сиз арак деген сөз Куранда келет экен, Куранда мынакей мынтип айтылганда бул улук нерсе окшойт деп ойлоңуз. Бул сиздин оюңуз. Ага сизге бирөө айттыбы? Айткан жок. Өз алдынча ойлоп алып туруп ушул нерсе дин деген туура эмес болгондар. Азыркы адамдардын кылган мамилеси ушундай. Алар эмне кылат? Өз алдынча бир ой чыгарат дагы, мына Курандын мааниси ушундай деп туруп, адамдар ушундай кылып жайып жүрөт. Эми караңыздар, ушул жерден айырма чыгат да. Мына хадисти окуп туруп сен мындай түшүндүң. Мына алымдар, Ханафи мазхабынын алымдары мындай түшүндү. Эми айт туганым, эмне үчүн сен жалгызсың дагы, сен ойлогон мааниң мындай болуп калды дагы, мына хадистин маанисини монча миллиондогон адамдар мындай түшүндү. Эмнеге деген суроо келип чыгат. Көбүнчөсүнүн такала турган жери эмне? Мына адамдын илимсиздиги. Бул адам илимден алыс болгондуктан, шарият эмне экендигин мындай 10 жылдап, 20 жылдап отуруп окубагандыктан ушундай маанилерге келип жатат. Бул бир нерсени көрүшү мүмкүн, миллион нерсени унутуп калышы мүмкүн да. Бул адамдар ошол миллион нерсени көрүп туруп, мына нерсе ушунун астында мындай болуп түшүндүрүлөт деп айтып жатат. Сиз шариатты полный тараптан ороп алсаңыз, ошондо сизге акыйкат чыгып баштайт. Мисалы бир маселе айтайын. Иннамал а'малу бин ният деген бардыгыбыз жаттаган хадис бар. Эмне деген? Ар бир амал ниетке жараша деген. Эми ушул жерде өкүмү эмне ниеттен өкүмү? Амалдарда болгон ниет. Хадисте эмне деди? Ар бир амал ниетке жараша деди. Ошондо ниет кылуу ар бир амалда фарзбы? Азыркы салафттердин, азыркы ошол динден алыс болгон адамдардын түшүндүгүндө ушундай. Ханафилер айтат, жок дейт. Ар бир амалда ниет кылуу фарз эмес дейт. Неге десе, ар бир амалда ниет кылыш колуңан келип, биринчиденчи. Шапкени кийип жатып мен ниет кылдым ошо шапкени кийем деп. Кылбадым. Анда мен шек кылып калган боломбу? Эгерде жан сен айтпадың, ар бир амалды кылууда ниет фарз деп айттың. Мен фарз аткарбадым. Значит, шапке кийгеним ширкке күнөө болуп калдыбы? Сен айткан сөз боюнча ошондой. Неге? Сен ар бир амалда ниет шарт кылынат деп айтып жатасың. Мисалы мен сабакты баштаганда мисалы ниет кылганым жок. Сабак берем деп бүгүн. Ошондо мен сабак окуп жаткан күнөө мен үчүн? Күнөө эмес. Неге? Анткени бизде ар бир амалда ниет кылыш шарт эмес. Сен айткан боюнча күнөө, харам. Неге? Сен ар бир нерсени, ар бир сөзүңө ниет кылып жатасың, кылбай жатасың. Значит, өзүң деле амал кылбай жатат экенсиң да.
Анан неге адамдарга айтасың бар, ар бир амалда ниет кылыш керек экен. Ниет кылбасаң амалың дурус эмес экен деп. Туура, кээ бир амалдар бар, ага ниет кылбасаң амалың дурус эмес. Неге? Бирок ал мынол хадистин себебинен эмес, башка аяттын, башка хадистин себебинен айтылган. Ошол себептен мен айтайын деген тууганым, ар бир адам эле Куранды окуп, ар бир адам эле хадисти окуп, өз анча түшүндүк чыгара берсе, дин анда ар кандай түшүнүк болуп калбайбы? Мисалы мен бул хадисти мындай түшүндүм, бул аятты мындай түшүндүм. Ушул нерсени дин деп адамдарга айтсам, сиз аны окудуңузда мындай түшүнүк алдыңыз, ал нерсени дин деп айтсаңыз, анда дин деген ар бирибиздин өзүнүн оюбуз болуп калбайбы анда? Бул нерсе дин эмес. Дин деген нерсе эмне? Пайгамбарыбыздан сахабаларга, сахабалардан табииндерге, табииндерден табииндерге ошентип өтүп келген нерсе, ушул нерсе дин. Мына ушул хадисти сахабалар ушинтип түшүндү. Андан кийин табииндер ушинтип түшүндү, табииндер ушинтип түшүндү. Ошентип бизге чейин келди. Ушул нерсе дин. Ал эми өз алынча чыгып алып турган китептерди окуп туруп маселе айткан адамдарды дин эмес ал. Мейли динге туура келсе де. Ошондуктан эскертүү бардыгыбызга бир эле китепти окуп, же болбосо бир эле хадисти окуп туруп, дин деген ушундай, жашоо деген ушундай деп айтуудан сактаныш керек. Ар бир адам сактаныш керек. Сиз айтып жаткан сөз бир фыкый мазхабка. Фыкый мазхаб деген эмне? 4 эле мазхаб бар. Ханафи мазхабы, Малики мазхабы, Шафи мазхабы, Ханбали. Ушул 4 мазхабтын бирөөсүнө туура келбесе, сиздин сөзүңүз дин эмес, сиздин сөзүңүз сөз эмес. Андан кийинки маселе туугандар, ар бир адам зарыл болгон нерселерди жаттап окуп билүүсү зарыл адамдаргачы сөзсүз түрдө. Жана айтып кеткендей, ар бир фарз айн болгон амалдарды бардыгыбыз билишибиз керек, бардыгыбыз билишибиз керек. Намаз окуйбуз, намаздын өкүмүнө, дара кылабыз, дараттын өкүмүнө, ажылыкка барабыз, ажылыктын өкүмүнө, умра кылабыз, умранын өкүмүнө дегендей, жана башка ушундай ар бир нерсенин өкүмүнө сиздер менен биздер билишибиз шарт болот. Анан ахлу сунна ва жамаа деген түшүнүк бар бизде. Ошону түшүндүрүп кете турган болсок, ахлу сунна ва жамаат деген ким? Ахлу сунна ва жамаат деген бул Ханафилер, Маликилер, Шафилер, Ханбалилер. Ошол 4 мазхабтын бирөөсүндө, 4 мазхаб менен бирдей учурда жашаш мүмкүн эмес. Ошонун бирөөсү менен жашаган адамдар, ушулар ахлу сунна ва жамаат болуп этибарга алынат. Эгерде ушул 4 мазхабтын бирөөсүнө жамааттан эмес. Неге мынтип айтып жатасың? Буга далил эмне десе, буга биз тарых көп деп айтабыз. Буга шариат илими көп деп айтабыз. Бизде санжырабыз бар. Пайгамбарыбыздын кылган амалдары ушундай, пайгамбар айткан хадистер ушундай деген бизде санжыра бар. Неге? Мен санжыра мисалы Абу Ханифа радхiyallahu бар такалат. Абу Ханифанын өзүнүн устазы Хаммадтыкы Ибрахим Нахайныкын Алкама ибн Масудту пайгамбарыбызга, Аллахка. Ушундай болуп такалат. Ушундай биздин санжырабыз бар. Бул санжыра деген эмне? Мен илимди өзүмдүн устазымдан алдым, ал өзүнүн устазынан алды, ал өзүнүн устазынан алды, ал ушинтип пайгамбарга чейин барат. Ал эми ахлу сунна ва жамааттан сырткары адамдар өз алдынча эмелерди, өз алдынча хадистерди токуп алып, өз алдынча ойлорун токуп алып, өз алдынча бир маселелерди айткандары алардын өзүнүн ою. Ар бир адамдын ою дин болушу шартпы? Шарт эмес болсун. Ким гана болбосун, айырмасы жок бизге. Доктор Наук болобу, Илон Маск болобу, Путин болобу, айырмасы жок бизге ал адамдардынчы. Ким гана болбосун. Шариат деген нерсе бул шариат. Бул ак деген нерсе баары ак. Дин деген нерсе дин. Бул ар бир адам кире эле өзүнүн оюн айтып ушул нерсени дин кыла алабы? Андай кыла албайт эч качан. Ал нерсеге шариат жол бербейт эч качан. Президент эртең келип, давай, орозону мындай кылабыз, намазды мындай кылабыз десе, кабыл кылабызбы? Кабыл кылбайбыз. Кечирип койгондо айтабыз ага. Ким болбосун, президент болобу, орун басар болобу, ким болбосун. Шариат деген шариат. Ошондой эле алар деле биздин сөзүбүздү кабыл кылбайт өздөрүнүн маселесинде. Биз деле өзүбүздүн маселеде, динде алардын сөзүн кабыл кылбайбыз дегендей, Анан биздеги баардык окумуштуу адамдардын оюнун бир болгону ушул дагы ахлу сунна ва жамааттын ахлу сунна ва жамаат Ханафилер, Маликилер ушул 4 мазхаб экендиге далилат болот. Неге?
мисалга Куранды чындап эле изилденип, тактап изилдеп окуган адам ушул 4 мазхаб айтканын билип кете алат. Эгер чыгып кетсе, анда ал туура эмес түшүнүктө болот. Ошол сыяктуу эле хадисти изилдеген адам, хадис менен алектенип, бул өкүм мындай болот, бул нерсе мындай болот деп ушул 4 мазхабтын бирөөсүнө тагалбаса, ал адам эмне? Ахлус-сунна вал жамаат эмес. Значит, анын түшүнүгү туура эмес болот. Дин менен жашаганы анакы туура эмес болуп чыгат. Ошол сыяктуу эле башка илимдер дагы кутум ошондой. Ханафилер, Маликилер, Шафилер, анан Ханбалилер. Ушул 4 мазхаб менен жашаган адамдар, ушул 4 мазхабтын бирөөсү менен жашаган адамдар эмне болот? Ахлус-сунна вал жамаат болот. Эми акыйдада ушул биздин Ханафи мазхабынын акыйдасыны алымдарыбыз эмне деди? Матуриди акыйдасы деп атап койду. Неге ушундай деп атап койду? Матуриди акыйдасы менен пайгамбарыбыздын же Абу Ханифа радыйаллаху айырмасы акыйдасында айырма барбы? Айырма жок эч нерсе. Болгону имам Матуриди радыйаллаху анху ошол пайгамбарыбыздын акыйдасына, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун акыйдасын кенен кесир кылып түшүндүрүп берди, адамдарга жеңил түшүнүшкө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ошол себептен Матуриди акыйдасы деп койду. Сүлүк боюнча адам адеп ахлагы, сүйлөөдө кандай болуш керек, адеп ахлак кантип болуш керек, тасаввуф боюнча карай турган жагыны Ханафи мазхабына эмне деди? Нахшабанди тарикасы деп койду. Эми бул жөн гана аттар, истирахтар. Бунун эле Абу Ханифа радыйаллаху анхунун тарикасы менен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тарикасы менен эч кандай айырмасы жок. Болгону ошол пайгамбарыбыздан келген нерсени түшүндүрүп берүүдө өзгөчөлөнгөндүгү үчүн ошол Нахшибанди деп аталынып калды. Ошол себептен ошол аалымдын урматына атыга коюлунду. Болбосо, мунун жана айтып кеткендей эч кандай айырмасы жок. Ошол пайгамбарыбыздан келген нерсени гана сиздер менен биздерге эмне түшүндүрүп берди ошол аалымдар. Ошол себептен ошонун аттарга коюлуп калды. Болбосо, ошол имам Матуриди радыйаллаху анхунун акыйдасы, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун акыйдасы, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун акыйдасы пайгамбарыбыздын акыйдасы. Абу Ханифа радыйаллаху анхунун фыгы пайгамбарыбыздын фыгы. Имам Нахшибанди радыйаллаху анхунун тарикасы, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун тарикасы, Абу Ханифа радыйаллаху анхунун тарикасы пайгамбардын тарикасы дегендей. Ушул гана. Ортодогу бул истирахаттар. Неге биз мисалы Ханафи мазхабы деп өзгөчө алып, пайгамбар Мухаммаддын мазхабы десек болбойбу? Болот. Бирок пайгамбарыбыздын мазхабын бизге кенен кесир кылып жакшылап, жеңил желпи кылып түшүндүрүп берген Абу Ханифа радыйаллаху анху болду. Ошол себептен Абу Ханифа радыйаллаху анхунун мазхабы деп аталып калды. Проблема жок. Мисалга муну неге биз Samsung деп атайбыз? Samsung чыгарган адамдар ошондой деди. Сиз жөнө телефон же iPhone же Nokia деп атасаңыз болобу? Афиш мушкил атай бергенсиз, адамдар бардыгы болгону адамдар түшүнүүдө муну Samsung деп атады. Телефондун маркасы эмне деди? Samsung деди. Ошол себептен эмне адамдар ушу Samsung дегенде ушундай телефон түшүнөт экен, ошондой эле Ханафи мазхаб дегенде мындай бир көз караш түшүнөт экен, ошондой деп атап калды. Ал аталууда бир проблема барбы? Эч кандай проблема жок, туугандар. Иншалла ушул менен бул сабактын соңуна чыгат. Буюрса, кийинки сабактан даарат маселелерине киришип баштайбыз. Биз окуй турган китеп Василату талап китебинен окуйбуз иншалла. Василату талапта жеңил желпи жана бизге эң зарыл болгон сабактар болот. Неге дегенде бизде мындан башка дагы 5 эле сабагыбыз бар да. Ошол 5 сабактын ичинде даарат боюнча, намаз боюнча сабактарыбызды биз бүтүрүшүбүз керек. Буюрса, кийинки сабакта ошол Василату талап боюнча иншалла сабагыбызды улантырабыз. Болсо иншалла сабакты жыйынтыктап